Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Сыймык байкебизге жана башкаларына видео кайрылуу жасап кетейин дедим эле. Могу чоң бир маселени көтөрдүңүз. Элдер сиз менен баары эле ойгонго деп атасыңар. Ойгонгонбуз баарыбыз. Ойгонуп эмне кылышыбызды билбейбиз, бирок ойгонгон менен анан эле жоктон ушинтип видео обращение кылып атабыз. Кыла албаганы кыла албай атат, кайрылганы кайрыла албай атат. Бирок ойгонгон баары элечи билип эле атышат, угуп атышат, көрүп атышат. Ушуну депутаттар да көрүп атат. Депутаттар билбейм эмнеге отурушат ал жерде эчтеке кылып. Короче, одним словом, түштүү жерлер түшүп атат. Который касаем адамдардын баары. Ошо терилип чыга бергиле бир четтен. Жакында бир чоң нерсе болуп кетиши мүмкүн. Эртеңки күнү шайлоо келип атат. Шайлоодо кайсы бетиңер менен барасыңар билбейм. Кимди алып барасыңар, мисалы үчүн уже атында атап коюшту. Кайсы концертти коюп бересиңер, уже азыр ырчылар деле бир башкасы деле барбайт эч ким ужачы. Келим монча берем, $1000 берем, ырдап коюйтчу деген неме жок азыр уже. 15 000, 20 000 азыр барып ырдаса деле кайсы бети менен ырдайт ырчылар делечи. Бул эртеңки күнү баягы көк бөрү жана ырчылар, кудулдар деп атасыңар, бирөө ким ырдайт экен да, ошону түшүнбөйм. Эмне кылып, кайсы планды ойлонуп чыгарат экенсиңер дагычы, эчтекеге ишенбейт болду. Акча таратып, монтип жанакындай бир лахот эткен момент, ал убакыттар бүттү уже. Эми азыр Тажикстан менен могу Кыргызстан чегарасын коронавирус болуп калган окшойм. Чече албай койдуңар. Чечип келип атабыз депчи. Эмнеге ушунчадан бери мындан дагы катуу согуштар болуп, адамдар өлүп аткан, кечеки согуш өтө баягы сынга алынып мынтип кетти элдердин баардыгына. Себеп дегенде мурун жумуш менен элдер алек болуп эле жумушта болуп, ютубка, интернетке көргөнгө убактысы жок болчу. Өзүнүн жумушу бияктан акча түшүп, байнап турса, жумушу жүрүшүп турса, ошондо ал менен да иши жок болчу да. Эми азыр элдин баары отурушат, үйүндө отуруп, айла жок интернет көрөт, жаңылыктардан көрөт. Ошо жаңылыктарда бүт бар нерсе болуп атса, анан кийин эми оюна келип элдер эми перезагрузка болуп атат да. Ошону чече албай атасыңар 30 жылдан бери. Биякта бирөө айтып кетиптир. Что 2 жумага жаап койгула границаны, ошо менен чечилет, өздөрү чөкүлөп келет депчи. Жаап койгула, аны жаптырсаңар кимге минус келет? Бизге минус келбейби? Кыргызстанга минус келбейби? Жаап койгула да. Минус келиши мүмкүн, жанакы Матаремовторго окшошкондордун чөнтөгүнө какой-то бир минус келиши мүмкүн, ал эчтеке не влиять этпейт. Ошондойлор дагы терилип чыгып калат. Өздөрү элечи. Жаап койсоңор акча түшпөй калып эмесине, капчыгына акча түшпөй калгандан кийин анан кийин өздөрү эле чыгып калат. Оренбургдагы жарандарыбызды алып кете албай атасыңар. Же бир сүйлөп койбойсуңар. Ушунча кайрылып атат, бүт бар ноль внимания. Бир адам ошол жерде сүйлөп койгон жок да. Мол мындай болуп атат, айтып барып койбойлубу депчи. Бир эмени жөнөтүп коюпсуңар өкүлүнө. Не кылды? Өкүлүн ортого салып, жанакы жерде өкүлүнө чүнчүтүп салыптыр. Бул элдер эмес, могу азыр Россиядагы жүргөн мигранттар бара турган болсо, бул 120 депутатты башкасы менен чогултуп туруп ортого салып, ошентип чүнчүтүп салат. Бул жанакынтип качып кетебиз деген нерсе уже бүттү жанакындай. Ал тема бүткөн да. Бирдемке болсо качып кетебиз депчи, Бакиев менен Акаевга окшопчу. Самолетту учурбайт эч ким. Учурса анакей кайсы аэропорттон учурду? Полный аэропорт менен талкалап турганга да элдер ушунчалык болуп калган азырчы. Мурункудай учуп кетиптир, бүттү жок андайчы. Кыргызстандын любой чекесинен табылат. Аэропорт манаса учуруп салсынчы, аэропорт манасты полный эмне кылып салат экен. Канттан учуп кетсинчи, кантты эмне кылып салат экен. Эч ким бүт баарын тосуп, эчкимди эч жака киргизбейт. Даже могу милиция органынын бардыгы ошо эл тарап болот, надо будет ошол моменттечи.
Ошо анан урматтуу Сооронбай Шарипович, сизге айтып кетейин. Башында жаңы келгениңизде жакшы эле иштеп, коррупцияны мынакей коррупциядан баштаймын деген бир сөзүңүз бар эле. Эмнеге ушунча коррупциянын прям тамырлары ачылып атат. Не тиешеңиз барбы же? Айтайынчы мындай эле, тиешеңиз барбы? Ошон үчүн же оозуңузду жаап койдубу конкретно? Эмне аларга бир эме кылбай атасыз, реагировать этпей атасыз? Башында мактап кичине жакшы экен, мындай баштап атат, жакшы кармап атат деп, какой-то бир эме менен пара менен кармалды деп бир какой-то бир нерселер чыгарып салыңар. Бир мелочтарды, чын айтканда, кумурскаларды. Биякта динозаврлар бар турбайбы? Алардын тамырын таап берип атат мынакей бүт баары. Эл дагы таап берип атат, азаттык дагы таап берип атат. Эмнеге ага реагировать этпей атасыңар? Өзүңүздүн, значит, бар экен да, сиз дагы таза эмес экенсиз да. Ошон үчүн бир какой-то бир айтпайсызбы, дебейсизби, бирденке кылбайсызбы азыр? Бүт баары сизге көз каранды болуп турбайбы? Сиз эсептегенде президент болуп турасыз. Ошон үчүн бүт баары сизге көз каранды болуп турат. Же эмне кылып бир чечип атасызбы? Же карантинде баягы самоизоляцияда отурасызбы үйүңүздө? Түшүнбөй атам. Депутаттардын баары отурабы эмне? Бир унчукпайт, бирөө эчтеке дебейт да. Спикерге сөз катсак, атын Дастан Жумабекович. Кечээки сөздө депутаттарга айтып атасыз, жакпаса эч ким кармаган жок депчи. Сизди ким кармап атат ал жердечи? Депутаттар мына жерде, ошол жерде 5-6 депутаттар айтты да, сизди ким кармап атат ошол жерде? Сиз өзүңүздү бир мондай бир айып сезип атасызбы да? Ошол жерде анча-мынча депутаттарга, мен депутаттардын тарабын талашкан жокмун, бирок ошончо анча-мынча депутаттарга караганда сизден акылдуураак ошол жерден септегенде бир орусчаны да так сүйлөйт. 27 апрелди 15 апрелге никогда алып барбайт алар. Коронавирус деген сөздү 3 класстын баласы эмес, 2 класстын дагы айтсаң айтат да, жөн элечи. Мындай ойноп күлүп эле айтат. Бир жолу айттыңбы, экинчи жолу кайталап берет. Видеолордун баарын көрүп атабыз. Тынар Байке дагы өтө туура сөз айтты. Эч уяты жок. Колунан келбей калды эле. Кете бергиле бир четтен. Жаштар келип атат. Пускай жаштар колунан келгендер турсун ошол жака. Көтөрсүн. Ошо кыргыздар уже уят боло берип, мынакей тарап бүт жака көчүп кетти. Мигранттары да мигрант болуп жүрүшөт, башкасы талалап жүрүшөт ушундай да. Ошонун баарын чогултушун. Пускай могу чоң казат жогутам деп атабы, пускай чогултушун. Анан Чубак Ажынын дагы бир сөздөрү туура. Бир сөздөр эмес, негизи эле бүт эле сөздөр туура. Ошол сөздөрдүн дагы угуп атабыз. Буга жанакы чоңдор урдап эле коррупцияга киришип, анан кийин 3 жыл камалып алып, кайра чыгып, кайра жашай бергенерчи. Ошону баягы колун кесип жаткан, же болбосо өлүм жазасына бир эме кылышыбыз керек депчи. Ошону дагы айтыш керек. Ошол жөнүндө айтып кетейин. Колун кесип, же болбосо өлүм жазасына ушундай бир киргизе турган болсок, ошол жерден 120 эмес, канча болсо ошонун баары терилип чыгып кетмек го дейм. Анча-мынчасы бирок иштеп атышат туура. Ким экенин депутатмы, негизи эле саясаттын эмелерин түшүнө бербейм. Депутаттардын аттарын да билбейм. Просто некоторыйларын айтып кетейин. Баягы күнү бир Москва жөнүндө айтып кетти. Не кылып койдуңар депчи. Мынакей Москвада маскасы жок эмеге мисалы үчүн 5000 штраф. Бирок ошончо даражада маска менен камсыз кылып койбосо дагы, бирок с сохранением заработных плат деген нерселери бар. Анан кийин булар база данныйлары бар. Жазып коет, протокол жазат. Силер да кантип кыласыңар ошонун бардыгын? Штрафты кайсы бет менен аласыңар? 5000 рубль, 5000 сом акчанычы штрафты. Маякта жана кыз айтып кеткен, кызды кармап алып бош айтып кеткен туура да өзүчү. Там все бараны сидят дегендечи. Пару слов не может говорить деп. Элементарный эки сөздөр айта албаган спикерлер отурат го тиякта.